Өз негизи аял затынын көңүл бурдургусу келип аткан неден билсе болот. Мен өзүмдө аяштарым отурат. Үйгө келатканда телефон чалганда эле өзүнүн кандай акыбалда экенин, жагдайын билсең болот. Телефон чалып, каяктасың, келатасыңбы? Үйгө келатсаң, нан ала келесиңби деп коет го. Анда нормальный настроение. Анан нан ала келсең, ошону дальше жашай берсең болот. Бирок ушуну такыр түшүнбөйм да, келаткан нан ала келесиңби дегенди түшүнбөйм. Магазин үйдүн эшигин алдында. Обязательно сен тияктан келип токтоп, анан нан алып анан киришиң керек да. Бул жөн эле башкаруунун эле бир стили, бирок культурный вариант экен да мындай. Келатасыңбы, нан ала келесиңби? Биз сени күтпөй тамак ичип отурабыз, сен келбесең ач өлүп калгалыбы деген эле сөз, просто ошону культурно айтып атат экен да. Бирок жайыраак кыска нуска айткан болсо, анда точно настроенияси жок, урушат деп күтсөң болот. Кыска эле телефон чалып, каяктасың? Деби, өлдүң анда уже. Анда уже согушка даярдана бер. Сразу ошол моментте эркектин жүрөгү дүп-дүп деп баштайт. Бирок ошондой жагдайда кандай кутулуш керек? Эркектер ар кандай жол менен кутулушу мүмкүн экен. Кээ бирөө эшикти ачканда, келинчек урушайын деп атканда эшикти ачар менен сразу эле мына деп эле гүл суна кылат экен. Кээ бир жигиттер сразу гүл сунат экен. Кээ бир жигиттер эшикти ачар менен гүл жолу урат экен. Ар ким ар кандай тактикасы бар да. Биз уруш чыкпашыбыз керек, дальше жашашыбыз керек. Аял жини келсе ошол моментте эле ажырашып кеткенге чейин барат го. Анан биз эмне кылабыз? Белекти алып алып үйгө келип калабыз. Эшикти дарбазаны ачып киргенде эле, үйгө киргенде эле үйдө сигнализация бар го, балдарың бар го. Атам келди, тө дегенчи. Ошого чейин карасаң, аялың жөн эле телевизор көрүлүп отурган, сериал көрүп элечи. Атам келди дегенде эле шарт ордунан туруп эле пультты шарак ыргытып эле ордунан резко туруп образга кирет. Страшный маскасын кийет. Дарбазадан сен эшиктин алдына келгенче бул уже боевой готовность болуп калыш керек да. Согушка даяр болуп калыш керек. Давлениясы ушундай көтөрүлөт тездикте, кан басымдуулугу ишенден өйдө көрсөй төөгө жеткенде антеннасы чыгып калат. Чейп өчкүй калат го. Ошол моментте эшикти ачар менен сразу мынакей деп подарка бербесең кошо жарылып кетесиң. Бирок ошондой моментте эшикти ачып резко подарка берсең, аял затынын 1 мүнөт, 2 мүнөткө чейин мээси токтоп калат экен. Мен испытание кылып көрдүм. Себеби дегенде мындай экен да. Эшикти ачканда мына уже 90% урушка даярданып атат да. Азыр ачкан деп бакырайын деп атканда эшикти ачар менен мына деп туруп подарканы бере калсаң, организм уруш десе көзү подарканы көрүп калат экен да. Анан организм уруш десе көзү подарка болуп калат экен да. Ошого токтоп калган ошондон экен да, эмне кылсам деп. Бирок кол көнүп калганда кетип калат экен, уже алып коет экен подарканы. Подарканы алып алган, бирок жини таркай эле ушуну калчылдап турган болот. Өңү бозоруп, мондай болуп. Анан подарканы көргөндөн кийин кичине анан жазылып анан. Срочно кухняга барыш керек. Сен кухняда телефону бар. Подружкасында күйөөсү келди элек да. Подружка катары поддержка берип, мындай боевой дух берип коюш керек да качы. Сразу телефонду алат да. Менин күйөөм келди, сеники келе элекпи? Менин күйөөм подарка алып келди, сеники деп коюш керек да. Анын аркасы тура калып ордунан от алып калыш керек. Дос да, поддержка алып коюш керек да. Өзү аял затынын табияты ушундай экен. Эгерде жини келип атканда жакшы сөз айтсаң, подарка берсең, жакшы жагдайың өзгөрүп кетиши мүмкүн экен. Табияты ошондой. Эркектин табияты башка да. Эркек жини келип атканда подарка берип көрдүңөрбү? Элестетсең, эркек жин келет, деп урушуп атса, мына подарка, каякта подарка? Подарка садаркасы менен кошо дарбазадан чыгарып коет го. Бирок эркек кызык да. Кичине поздныйраак жактарыбыз бар биздинчи. Бир 15 мүнөт өткөндөн кийин анан келип подарка жакты карап. Не подарка болду экен деп. Ал болсо чачылып жатат. Жанына бара албай уялып. Аялың болсо уже кеткен ыйлакан бойдон.